Батырлар эмнеден өлөт? Авторы Мелис Макенбаев. 8-бөлүм. Уулу Талгат 95-жылдын 6-февралында төрөлгөн. Бүгүн болсо 97-жылдын 25 январь. 10 күнгө жетип жетпей баласы 2-ге чыгат. Эң кызык, эң таттуу чагы баланын. Оюн күлкүсү чыгып турган кези. Ошол мындан 2 жыл мурун телефондон атанын сөзү Талгат койгула деп суранганы бекеринен эмес. Жезказандын шахтасында иштеп жүргөндө кайсы бир жылы 9 май жеңиш күнүндө улуу ата мекендик согуштун баатыры, учкуч-истребитель казак атуулуу Талгат Бегелдиновдун ысымы аталган. Негедир эле ошол күндөн тартып Талгат деген ат көңүлүнө уюп калган. Мына эми ошол казактын баатырынын атынан ырым кылып койгон. 2-деги уулун көрүүгө Nissan машинесин айдап, Нарын калаасынын көчөсүн аралап кетип баратат. Баласынын былдыр таттуу тилин моокум канганча эшитип, кичинекей бөпөсүн бооруна кысып эркелеткиси келип, көңүлү элеп желептенип баратса да, негедир сезиминде жатыркоо бар. Кандай кабыл алар экен Галя? Көз жаш кылар, адетиндегидей таарынычын айтабы? Чын эле кыйын болду келинчегине. Өзү чет жакта кээде айлап көрүшпөй калат. Эмнеси болсо да эми мунун баары артта калды. Азыр Галя сиңдиси, иниси Өмүрбек менен турушат. Раматылгың болгор кайненеси жакшы киши эле. Мындан 2 жыл мурун күзүндө оорусунан жөнүгө албай жүрүп кайтыш болгон. Бир үйдүн оордугун мойнуна жалгыз алган Галяныкы да бир эсептен туурадыр. Ак көңүл барпаңбай, анча-мынча аялдык кылып, таарынычын айтып сүйлөнсө көз жумуп койгону дурус. Катуу кетпейт. Ошонусу жакшы Галянын. Бир эле Талгаттын көзүн карап калар дейсиңби? Кудай аман койсо дагы перзенттүү болушаар. Өзүн жооткондой ойлор менен алпурушуп отуруп, имаш кантип жеткенин да билбей калды. Арт жакты көрсөткөн күзгүдөн соңунан келаткан машиненин жоктугуна ишенгенден кийин гана сол жакка бурду Ниссанды. Учу көккө сайылган мечиттин чоң куполу жаркырайт. 2 кабат үй көрүнөт берээктен. Биринчи кабатында Галялар турушат. Эшик ачык экен. Кучагына ала келген белек бешкегин кыса босогодон ичкери кадам шилтеди. Үйдө жан жок сыяктуу бир караганга. Жок, төрткү үйдөн шарпа эшитилди. Кимдир бирөөнүн таноосунан дем алганы. Үй индиялык типте салынган. Зал менен балдар уктоочу бөлмөдөн турат. Оозгу далис, ашкана, чакан, коридор. Ажыаткана, жуунуп жайынчу жери өзүнчө. Чоң шаарлардагы бардык талапка жооп берген үйлөрдөн кем калышпайт. Таза, жарык, кенен, ыңгайлуу. Бут кийимдер 2 катар ирети менен тизилген. Көзүнө тааныш бут кийимдерди чалдыктырам деген ой менен карады. Тигине олчойгон өтүктөр, кыска конуштуу ботинкалар, аялдын узун конуштуу сапожкасы, учу шуңкуйган баш аягы балыктын оозундай талпыйган туфлилердин жанында тигилердин зордугунан корунгансып боосу чубалган бытыкый өтүк турат. Ушунчалык кичине, конучуна имаштын 3 манжасы дагы батпайт. Жүрөгүнө лебете калган жел аргыдай аталык сезимден улам. Сүймөнчүлүгү менен алиги уулунун бут кийими экенин жазым дебей таандыган имаш алаксып жатып, балдар уктоочу бөлмөнүн эшигин кандай ачканын байкабай калыптыр. Жанагы жумшак жылуу илеп тийгендей сезим туйгусу ойгонуп, көз карашын бут кийимдерден буруп, жылт карай салса, ак майкеси курсагын зорго жапкан, ошондой эле түстөгү турсичен жылаңач, бою бетегедей болгон бирөө турат. Мына кызык, бу качан чыга калды? Серпейип колдорун курсагынан төмөн кайчылаштырып, унчукпай мелтиреп турганын кара. Талгат, балам, эмне тааныбай калдыңбы мени? Келе кой бери. Талгатым менин. Жароокерлене үн чыгарган ата өзүнүн 5-6 кадамдай алыс турган серейген караанды көзүнөн албайт. Кучагы толо белекти каяка коерун билбей кайпалактап, дити бүт санаасы балада. Күңүрт тарткан коридордун жарыгын күйгүзүү оюна келип турса да, колу бош эмес, оңтойсуз абалда. Чала жылаңач уулунун баштапкыдан кыймылын өзгөртө, ышкоолоно манжаларын кыбырата, оң колун жогору көтөрө, көздөрүн сүрткүлөп киргени чалдыгат. Тепейип турган баланын уйкусу ачыла элек кебетеси ышкоо эркелеген сымак ар бир кыймылы эч жүрөгүн элжиретет.
Талгат, келе кой кулунум. Эмне унчукпайсың? Мен сенин атаң эмесминби? Колумдагыларды алчы. Сага толтура кийим алып келдим. Ушунда гана кулагына тааныш үндү эшиткендей, жүрөгүндө козголо түшкөн бир боор сезимге жетелене алдыга кадам шилтеди. Дал ушул минутаны күтүп тургансып, баланын ары жагындагы кыңай жабылган эшик ачыла берип, ичке эриден: "Талгат, балам кайда жүрөсүң? Ким келди үйгө?" деген суроо ошону менен катар кулакка тааныш үн угулат. Тилгарак бала атасына кадам шилтегенин токтотпостон кылчая берип, кубаныч билинген биртикке арсарсыган таарыныч добушун чыгарат. "Ата келди, Имаш атам." Ким дейсиң? Чын уккандай күмөн санаган чоочолаган үндүн ээси көрүнөт. Босогодо боюн түзөй берген ол бурулуу адамдын турпаты чалдыгып, анан гана норка тымагы кийген көз айнеги, күңүр чагылышкан өңдүү, сакал муруту, мурун эриндери дааналанып тартылып гана сал чоочулаган. Көптөн күткөн жарын келгенине кубанган добуш оозунан чыгып кетет. Сен белең, келдиңби? Ким экен десе? Келдим, Галя. Колумдагыны алчы. Кандай жатасыңар? Жатабыз. Кухняга алып барып коеюнбу? Галянын үнүнөн таарынычтуу ургак эми сезиле баштайт. Анткени ушул 2 айга чукул көрүшпөй сагынышкан зайыбынын көкүрөгүнө кыса кучактап, жүзүнө сүйүп коюунун ордуна жүгүнөн бошоору менен Имаш жүйүртө басып отура калып, ага жүгүрүп келген Талгатты бооруна кысып, дүйнөнүн бар жогунун баарын унутуп, өздөрүнчө кужурашып киришет. "Сагындыңбы мени? Же мени унутуп калдыңбы?" десе, уулу андан калбай: "Кайда жүрдүң? Мага эмне алып келдиң?" деп такымдайт. "Карачы, таманың муздак, үшүп кетиптирсиң", деп ордунан обдула Талгатты көкүрөгүнө имере кучактап, төркүйдү көздөй басат. Эмне кылаарын билбей шашкалактап, узак сапардан келген жарына камдаган сөздөрүнүн бирин айта албай, таарыныч ызаасы, сагыныч артынан Галя күңкүлдөйт. "Ушинтип 2 айлап жүрө бер, бизди таштап коюп. Ошондо көрөм уулуңдун сени унутпаганын." Кыңай ачылган эшиктен төркүйгө кирип бараткан Имаш жаңкы сөздү эшитээр менен артка бурула, көз айнегин жарк эткизет. "Болду эми. Чайыңды коюп, үйүңдү жыйна. Анан сүйлөшөбүз." "Туура түшүн", төркүйдөн кыйкырат. "Нурзада кайда? Мектепке кеткенби?" "Мектепке кетти." Эшиктин оозуна келип жооп айтат Галя. "Ал баарыбыздан эрте турат, сергек. Силер болсо түшкө чейин жата бересиң уулуң экөөңөр. Төшөгүңөр да жыйналбайт. Талгаттын кийимдери кайда?" "Өзү эле кийинет, чоң жигит болуп калбадыбы? Айтчы Талгат атаңа. Биз өзүбүз эле кийинебиз, "Өзүм эле кийинем." Шымын колуна кармап, бак элегине бутун салууга оңтойлонгон баласын өзүнө куюп койгондой окшоштугун эми байкагансып, дел боло көзүн албай туруп калды Имаш. Дал ушундай болчу кичинекей чагында. Карасаң, көзү, мурду, эрини, мүчөсүнүн түзүлүшү, жада калса чачы кыска алынган баш сөөгү Имашты жонуп отуруп эле кичирейтип койгондой. Бармак басымдай өйдө өзүнө эгиздей, түгөйүндөй окшош тукум жугуратың менен эзилип маектешип, анын ар бир шыбыртын эшитүү, шашкалактагандай оңтойсуз кыймылына баам салуудан өткөн бакыт барбы? "Колунум менин, кичинекей козум, кийинип болдуңбу?" элжирейт ата жүрөгү. "Жок, начким калды, таппай жатам." "Айтпадым беле жатаарда дайындуу жерге кой деп?" "Уйкум келип кетпедиби?" "Карайладың да. Тигине төшөктүн астына чыгып турбайбы?" Апасы сүйлөйт уламылап. "Болдучу эми, кичинекей да али", болушат уулун атасы. "Ушинтип эле турсаңар экен, бири-бириңерге өнтөлөп. Канча күнгө келдиң? Кайра качан кайтасың?" Көмөйүндө турган ушул суроону аргасыздан берип отурат жаш аял. Жубай экөө бөлүнүшүп жашаганга аргасыз моюн сунгандык. Ошентсе да мал менен жолугушканда кайра ажырашар саатты билип коюу милдетинен бетер ошол күнгө чейин күч кайраттан бошонгондой өмүрлүк түгөйүн кылт эткен кыймылынан өйдө байкап, көңүлдөгүсүн таба билүүгө даярдык бардай сезилет. Бирок ошону менен катар жоопту чымыркана күттү. "Мен биротоло келдим, Галя." Бир жагынан чечкиндүү, ошону менен бирге суроолуу айтты Имаш.
Чындыгында эле буга кандай дейсиң деген тымызын суроо көмүскөдө жатат. Рас, балким кантер экен дегендей үйлөнүп баш кошкондон аз эле жыл болгон эркектин зайыбына карата болгон сынакы куулугу да жаткандыр. Уккан кулагына ишенбегенсип күйөөсүн аңкоо тиктеген Галянын көздөрүнө караганда ал окуяны мынчалык күтүлбөгөн бурулуш аралаарын ойлогон эмес. Ал жакшы билчү, арамзааланып сөздү алыстан баштаганды көөнсүйчү эмес. Жок же бар, бөлөк жобу жок. Анын үстүнө көз айнегинин ары жагындагы муң аралашкан, акылга толгон ойлуу көздөрү ишеним билдирет. Ууртунда жылмаюунун изи да жок, билинер билинбес жүзүн аралап өткөн терең ойлуулуктун жана жол узагынан чаалыккандык билинип турат. Биротоло башында ушул сөздү айтууга араң жараган Галя эми Казакстанга эч жака кетпейсиңби? Ушу жерде чогуу турасыңбы? Ушуга гана мурту бүлкетти имаштын. Ой басып турган карегиндеги чел кабык сыйрылып түшкөн көз чанагы мээримдүүлүккө толуп, Галянын эми жылуу учкундары жаап жаткандай тоюлду. Мен эми чын жырлап байлап сал, эч жака чыгарбай. Бир жака чыгарын чыгып келсем да, эми жаныңарда болом да. Кайда барсам ала жүрөм талгатымды. Өзүм да чарчап бүттүм, ден соолук мурункудай эмес. Ушул сөзүңө турсаң эле болду, бир жака дагы кетип калбай. Ушинткен менен муну жемелөө катар эмес, тег эркелеткен сымак, күтүүсүздөн келген кубанычынан эмне кыларын билбей абдырап айткандай болду. Ичинен жыйылган бугу заматта тарап кеткендей көңүлү тазарып, жеңилдене түштү. Апама кезиктиңби? Кандай болуп калыптыр? Жакшы. Келатышың эле ушубу? Кече эле келгем. Талгат досумду түрмөдөн чыгарып келбедимби? Жакшы болгон турбайбы? Кече чогуу болдуңарбы? Жок. Түн жарымда сенин тынчыңды албайын деп Талгатты үйүнө жеткирип Өмүргазы байкемдикине кондум. Ошо жактан келатам азыр. Байкем жеңемдер үйүндө жок болсо керек. Кантка түлөөгө барабыз деп жатышпады беле? Кайчы өтүп кетсе керек. Үйдө жок экен. Ак жол эртең менен айтты. Кантка кетиптир. А сен эмне түлөөдө болгон жоксуңбу? Ушундай ичиң бек да. Түлөөнү өткөрүп коюп эле келүүң экен. Эми мен барбасам сен дагы апам таарынат турбайбы? Таарынбайт. Мен түшүндүрүп койдум. Түшүнөт апам. Бирок өзүм бушайман болуп калдым. Кантем анан? Талгат канча жылдан бери үйүн көрө элек. Эртерээк жеткизейин дебедимби? Анын үстүнө иштер көп. Иштер? Дагы жолобой турбайсыңбы үйгө? Досторуң ансыз деле 2 күндүн биринде үйгө келип сурашат. Барып койсоңчу тиги Туратбек досуңа 2-3 жолу сурап ийди. Мүсүралиевби? Ал классташымда. Барам, сөзсүз барам. Барын кыдырам. Акыры нарынма келбедимби? 2 колун желкесине ала муун сөктөрүн кычырата керилип койду Имаш. Көңүлү жайдары боло түшкөн Галя Имаштын үстү башына аялдык камкор көз карашын жибере гүлүңдү тигиле мынтти. Бир жака барган турасыңбы? Чечинбейсиңби? Жолдон деле чарчадың. Бүгүн эс алсаңчы, барчу жериңе эртең деле барасың. Азыр суу ысытып жуун, кийимдерин кирдир, которунуп ал. Сен айтканыңдын түк калети жок, кир деген деле жокмун. 2 күн мурун жолго чыгарда мончого түшкөм. Бирок жолдон кийин жуунуп алсаң жыргалда, сергип эле каласың. Бирок түшүнчү тиги Талгат досум күтүп атат. Бүгүн кечинде түлөөсүн өткөрөт. Апасыныкында. Биз да барабыз. Апасы байкуш балдарын азабын тартып жүрүп куурап бүттү. Түрмөдөн жаңы чык Талгаттын колунда бар дейсиңби? Тиги Шадыбектин агасы Бекболот байкеге сүйлөшүп койгом. Талгаттын түлөөсүнө 1 кой, 1 мүшөк ун зыгырмай алмакпыз. Ошону алып Талгаттын апасы турган үйгө жеткирип коеюн. Болду. Андан кийин бошмун. Үйгө келем кайта. Ошондо жуунайын. Сөзүнүн аягын жанында кийинип бүтүп, томпоюп турган баласын карап алды. Кошумчалады. Талгатты ала кетейин. Пальтосун же курткасын бер. Машиненин салону мелмилдеп жыпчылуу, үшүбөйт. Мени менен жүрө берсин. Мейлиң. Макул болду Галя. Силер келгенче үйдү жыйнаштырып коем. Багажнигиңде эмне бар? Үйгө таштай турган. Майда чүйдө менин кийимдерим. Жүрө берсин. Анан таштайм да. Кой салсаң багажнигиңе тепкилебейби? Келе мен эле алып коеюн. Бир жагынан аның да туура. Шмел бар, тамак бышырган, аны калтырайын. Сел саяк жашоо бүтпөдүбү? Эми анын анчалык зарылчылыгы жок. Балыкка чыкканда эле албасам. Күйөөсүнө саал жагалдана кууланып жатканын биле күлдү Галя. Көрөм го алыс кетпегениңди. Ичиң бышып кетер. Көрөбүз канчага чейин чыдап үйдө отурарыңды. Отурам эми. Күлө сүйлөп Талгаттын колунан жетелеп коридорго бет алды Имаш. Биз кеттик, чайга күтпөйбүз. Нандан алып чыкчы, ооз тейин.
Ал дагы бала чай ичпей ачка кетти. Күйөөсүнүн анын колундагы тарелкедеги тууралган нандын четинен ооз тийгизип жатканын көз алдына өткөрө коурады Галя. Барган жериңден тамак ичирип кой. Биз мужикпиз да, Талгат? Ага да жооп тапты Имаш, уулунун курткасын кийгизип жатып. Элдүү түлкү ач өлбөйт. Бутуңду кий, кеттик балам. Багажниктегилерди алып каласыңбы? Үстүңө бирдеме жамынып чыксаңчы Галя. Билинбеген менен ит өлгүдөй суук болуп турат. Айткандай эле сырттын чыкыроону суук болуп турган экен. Тоолор эле шаңкаят. Арт жакта уңкул-чуңкул жалбырс калган, сансыз кырлуу узунан суналган аламышык. Аламышык түспөлдөнгөн тоо эми аппак мышык болуп калыптыр. Асманда бир инсерин булут болбосо чаңкайып ачык. Күн көтөрүлгөнгө калаанын бет алдын тоскон тоолор, бөксө тоолор кыркаланып атайын кол менен жасап койгонсуп, үстү бөгүп жаткан зор жаныбардан жонундай элес калтырса, бери жакты караган капталы кыймылга келбеген булчуңдардан тарамыштарды жик-жиктелип, алдыңкы арткы кол сан буттары өзгөчөлөнүп, тоонун бүткүл этегинде ак илбирстин таманындай тырмактарын жерге матырып, бир секирип баса калчудай коомдонуп тургансыйт. Табигаттай сулуулук жаратылыш кубулушундай адис сүрөтчү болорбу? Имаш боз улан курагында тоо ташты кыдырган геолог болсом деп самачу. Орто токой суу сактагычынын жээгиндеги тоолордун аска зоосуна таманы сыйгаланып төмөн кулап, алаканы сыйрылып, тизелери айрылып, ага кайыл болгон Имаш жар кабактуу үңкүрлөрдү кыдырчу эмес беле. Daарлык касиети күчтүү жарыктык мумиону адам буту баспаган, кол жеткис бийиктикте көбүн эсе асканын бетинде болот. Мумиону асканын бетинен түшүрө атышкан күндөрү болду. Имаштын жандап жүргөн уландардын бирөө ийининен мылтыгын алып, мумио жабышкан асканы шыкаалап туруп, Машаны басканда зың эткен добуш ой тоону жаңыртып барып, учуу таштан ташка тийип, ого өтер ачуу үн чыгат. Мумиону ыңгайы келгенде ошентип атып түшүрүп алышчу. Орто токой суу сактагычындагы айылда жашаган кыл мергендер көп. Айланаң аркар кулжага байыр алган тоолор болсо, күндө укканың не бир укмуштуу ачылыштардын аңгемелери дүрбүңөн карасаң зоодон зоого айланып, астында мүйүздүү каркырадан каролчу текеси баштаган кийиктердин жайылып чыгып баратканын көргөндө ышкың кайнап тура калбаганды көрө берелем. Тоо бир өзүнчө байлык тунган керемет. Тоо ташты аралап жүрүп, орду алачык үйдүн аянтындай үңкүргө кезгелишчү. Үңкүрдүн төбөсүндө боорунда төмөн карай салаңдаган кристалл өңдүү айнектей күңүрт жылтыраган тунук мончоктор куюлуп отуруп бужурланып катып калган. Көпчүлүгү уштукуй ар түрдүү формада тоо тектери кездешет. Кээ бир жагып калгандарын бузбай акырын түбүнөн омуруп чыгарып алышчу Имаш. Мунун баарын убара болуп эмне көтөрүп келдиң? Жук кылып деп сурачу. Андан Жапар Садык тайкеси таң калуусун жашырбай: Кооз да тайке, караңызчы, өзүнчө эле кичинекей тоолорго окшош. Сүлпөтү ак кар баскан кышкы тоолордой. Ай, чунак бала. Борсулдап күлөт анда. 60-тардан өтүп муруту ак чалган тайкеси: мындай таштын көз тайгылткан кооздору бар. Ошонун баарын эле белиңе күч келтирип алып келе бересиңби? Азыркы кышкы наарындын тегерегиндеги тоолор Имаштын ошол бала кезиндеги көтөрүп келген кристаллдарына окшоп турат. Күн нурларына тоонун ак кар, көк муз баскан жылгалары шоолаланып көгүш кызгылт болуп төгүлөт. Анча эмне аңкайып карап калдың, Имаш? Галя аны колтукка нукуйт. Тоолор бүгүн башкача көрүнүп турат көзүмө. Көптөн бери көрбөгөнгө го. Баргыла эми, бала үшүп кетти. Тоолоруңду эми күндө көрөсүң. Тажаганда талааңды сагынып баштабасаң болду. Сага эми түгөнбөс тема табылды. Кой, кеттик биз. Кайыктай сызган аппак Нисан наарындын башынан аягына чыккан узун көчөсүнө түштү. Маңдайындагы күзгүдөн арт жагына келаткан уулунун машинеге түшкөнүнө корстон болуп, аяк биягына караган жылтыраган кой көздөрүнөн кубанычтын учкундарын байкап бурулуп туруп күңк этти. Үшүгөн жоксуңбу балам? Жок. Мурдун буш эттирди Талгат. Каяка баратабыз ата? Ата деген сөзүңдөн тегеренейин. Жүрөгү ысып кетти баласына Имаштын. Азыр бек болот атаңдыкына барабыз. Ал бир кой берет. Кой берет? Тили чыкканга ого этер дилгирденген бала суроосун кайталады. Аны эмне, койду соёсузбу? Соёбуз, башын ийкеди Имаш. Талгат деген аты уйкаш Аяш атаң бар. Ошол атаңдын төлөөсүнө алып барып соёбуз койду. Түшүндүңбү? Бала унчукпай ойлонуп туруп ооз ачты. Аяш атанын аты да меникиндейби? Талгатпы?
анда эки талгат болобузбу? Шадыбек атамчы? Ал дагы Аяш атам да, Ананчы? Аяш аталарың көп. Туратбек деген Аяш атаң бар, Алмаз деген атаң бар, Дүйшөнбай деген атаң бар. Атам көп турбайбы? Өмүргазы да атам, Сейитказы атаңды да билесиң бе? Билем, канттагыбы? Эми бүгүн Талгат атаңды көрөсүң. Анын аты Талгат, меники дагы, Бекболоттун үйү көчөсүндө барар баргыча сүйлөгөн былдыраган тилине кулагынын курчу канып келатты. Адатта Имаш киши каранын көзүнчө өзүнүн аталык сезимдеринен кысылгандай баласына үзүлүп түшүп эркелетчү эмес. Киши жокто ичтеги жыйылган сагыныч кусасы кулактарын жарып суу талааны кандай каптаса, жан дүйнөсүнөн атырылып чыккан аталык мээрим сезимдери ошондой келет. Бет түзүлүштөрүнүн окшоштугун айтпа өзүнө. Эки тамчы шүйдүрүмдөн жылтыраган көздөрү, эки таноосу сал жайыңкы мурду, эрдин сүрүп койгонунан кыпкызыл эриндери, ал турсун үстү үч бурчтуктанып барып жарымы ай түспөлдөнгөн кичинекей анык Барсовский кулактарынан өйдө өзүнүкү. Анан кантип ичи ысыбасын Имаштын. Күнү кечке тажабай сүйлөтө бергиси келет баласын. Бирок бою кырчоодон ашпай туруп Талгатты да өзүнө таандык ичим таап кыялы бар. Ким көрүнгөнгө эле ачыла бербейт. Бул да балким кан кууган атадан балага өткөн белги чыгар. Имаш бала кезинен түнтүрөк мүнөзү бар эмес беле. Эмнеси болсо да баласынын бир боор деми кулагына угулуп, кезек-кезек балалык тилине моокум кандырып жанында жүрсө болгону. Кечинде Талгаттын энесинин үйүнө чогулушту. Нисанды үйүнүн жанында дубалга такай токтотуп коюп, машинесине үй бүлөсүн түшүрүп жаткан Имашты көрүп, бир нече айлардан бери көрүшпөй калган досу Шадыбек короодон сыртка чыгып калып, аны көздөй шашылып, кучагын жайып келатканын көрдү. Анын артында жүргөн 2-3 караан, арык чырай кара тору келген маңдайы жарык, гүлүңдөгөн Шадыбек досунун албеттүү кучагына кире түштү. Төш кагыштыра бир топко чейин бири-биринин далысынан сүймөнчүлүк менен тапташып, "Кандай Имаке, жакшы келдиңби? Жакшы жүрөсүңбү?" десе, "Өзүңчү досум", деп ага жооп кайтаргандай, башка сөз таба алышпай өздөрүнүн достук сагыныч сезимдеринин үн катпаган жүрөк тереңинен купуя сыры аркылуу билгизип жатышты. Экөөнүн тааныш болуп калганына 10 жылга жакындады. 10 жыл мурун Шадыбек Нарындын заправкасында эсептик бухгалтер болуп турганда Имаш май куйган жерде иштөөчү. Ымаалары жакын экөө кийинки жылдары ажырагыс достордон болуп кетишти. Табиятынан элпек, кичпейил, боорукер мүнөзү Шадыбектин Имаш менен тил табышып, биринин сөзүн бири жок дей албай бир туугандай байланышып кетүүсүнө себеп болгон өңдөнөт. Адамга болгон ишенич, достук чыңайт. Шадыбектин дагы бир касиети балким Имашка болгон чынчыл берилгендиги. Экөөнүн мүнөзүндөгү окшоштук, акыйкаттык дегенде өлүмдөн кайра тартпаган кашкой кыялдары дагы себепчи. Анын үстүнө Шадыбек сөзгө көтөрүмдүү. Кээ бирде Имаш анын сөзүн эки кылгандарга титиреңдеп ачууланып, мүнөзүндөгү канына бүткөн көктүк ошого удаа өзүнүкүн гана туура деп эсептеген, эч кимге баш бербеген кыялы кармап, буркандап, жан санаган адамдарына дагы жок жерден тил тийгизгенде дагы Шадыбек сабырдуулугуна салып, ага теңилчү эмес. Анткени билчү, эртедир кечтир бул сакалчан зөөкүрдүн ташка согулган үйөр толкундай болуп өзүнөн өзү жоошуп калаарын. Атүгүл тили тыйылып калган кишилердин астында кайпактап, кандай кылып көңүлүн жайгарышты билбей кыйналаарын. Ошондуктан сыйлачу бул сакалды. Балалык баяу мүнөзүн, кыялкеч ойлорун, жакшы жаман деп ылгабай баарына тең даяр турган боорукерлигин, ыгы жок ишенчээк, ак көңүлдүгүн, бирөөнүн өзүнө карата терс мамиле көргөндө таарынчаак, жаш баладай түн эшик терезеси кулптануу үйдөй болуп, эч ким менен сүйлөшпөй, өзүнчө азер чегээрин баарын билчү Шадыбек. Андыктан аяпта кетчү досун. Бир жолу кабагына каар жаап, түнөрүп, башы төмөн салынган Имаш Шадыбекке келиптир. Көйгөйүндө көңүлүн чөгөргөн ой санаасы бар окшойт. Ошону айтып бөлүшөйүн деп келгенби сөздү того тээр жеринен баштады. "Шаке, билесиң да тиги Кез казанда мени менен чогуу шахтада иштеген Замирди." "Кайсы? Маркум Замирби? Баягы көчүрүп келгенден кийин оорусунан каза болуп калган Замирби?" "Ооба, билем, кантип билбейин. Каза болгон күндөн баштап азасын үй бүлөсү менен тең бөлүшүп чогуу жүрбөдүк беле."
Имаш сөзүнө дароо өтпөй ойлонуп турду. Жез казанды шахтасында чогуу иштеген Замир деген курбусу болор эле. Экөө тең кыргыз. Анын үстүнө нарын тараптык болгондуктанбы бири-бирине боор тартып ымалаш. Жер астында көп жыл таза абадан кургалып, сыз жерде иштегендиктенби катуу ооруп калган Замир. Канча бир жүздөгөн метр тереңдиктеги зобойлордо бортоктоп алып же жүктүү басып отуруп 36 килограмм оорундуктагы отбойн молотокту боору менен түртө титиретип казып, смени бүткөнчө жер үстүнө баш бакпай иштеген жеринде тамактанып, жер астыдагы кыртыш кат-кат ген тектери бөлүп чыгарган уулуу газдын кошулмасынан өпкөсү толтура дем алып, нымдуу муздак түпкүрүнөн сыз өткөндүктөнбү сөөктөрү какшап, жылыбай жүрүп катуу жыгылды. Врачтар оорунун диагнозун кургагучук деп табышты. Канча дарыласа дагы эм болбой, Замирдин териси сөөгүнө жабышып, көздөрү чөңкөйүп ичке кирип, араң жылып отуруп басып калды. Сайыздын ураган кези, үй бүлөсүн ким багат, чиедей балдары бар. Анча-мынча пенсиялык акчасы өп чаап кимисине жетет. Бала кезинен забойго бирге түшүп, турмуштун ачуу таттуусун татып калышпадыбы? Имаш курбусуна колунан келишинче каралашат. Мындайда жылуу кеп кеңеш керек. Колтуктан сүймөлөп турган тууганың болбосо кыйын. Бир күнү орой көз чарай отуруп кепке тартты Замирди. Замике, мындан ары эмне кылайын деген оюң бар? Үңкүйүп алдагы бирдемени ойлоп, кабагы карыш салынып отуруп, Замир оор үшкүрүп, башын өйдө көтөрдү. Эмне кылаарымды билбейм. Баш катты. Ден соолугум болсо бул шахты сорду баарын. Күндөн күнгө начарлаганда начарлап баратат. Мына бул балдарымдын күнү эмне болот? Нарын алыс болбосо ага туугандарынын арасына эле барыш керек болчу. Антейин десем жол каржы, анын үстүнө термелеп жыйган оокатыбыз бар. Муну кантип жеткирем? Жолдун алысы тиги. Унаа керек. Мунун баарын таштап салып, кара башымды алып кетсем, барганда туугандарымдан, коңшу колоңдорумдан сурамак белек идиш аякты. Ошо Имаке баш катып турат. Же өзүңө кошулуп кичине жез чогултуп тыйын кылайын десем, өзүң көрүп турасың. Кенедей алым жок. Мурунтан санаасына жүргөн ой белем Имаш а күчүк деп отурбай эле шар кетти. Замке, мен жөн эле сураган жерим жок. Оюңду билейин дегем. Кыйын кезеңде бири-бирибизге кол сунбасак, кишичилигибиз кайсы? Жардамым ушул болсун. Дайындал, бала чакаң менен жолго чык. Жол каржыңдан кам санаба. Жүктөрүңдү таңып даярдап койсоң, өзүм алып барып таштайм нарынга. Андан көрө көп күн созбой дайындалып үй бүлөң менен кете бер. Мени го билесиң, эки сүйлөбөйм. Жаман камазым бар. Буйрган күнү артыңдан удай эле жүкпүңдү чыпчылгасын калтырбай жеткизип берем. Сүйлөштүкпү Замке? Буга кандай дейсиң? Имаштын камкор марттыгын билсе де, мындай мээрбандыкты андан күтпөгөндүктөнбү алгач делдее түшүп, анан Замирдин карегине жылтырап жаш келди. Ой, Имаке, эмне айтаарымды билбей турам. Кудай сага жакшылык берсин. Ушунуңду өмүр бою унутпаймын. Биз да тирүү кишибиз го. Нарынга жетип алалычы, анан сыйлашкандагы күн жетер. Андай болсо жыргатпадыңбы Имаке? Кудай сага өмүр бак таалай берсин. Ушинтип ата журттун деми, ага туугандын көмөгү көздөн учуп турганда, жанагынтип аткан Имаштын сөзүнөн улам жүүнү тирилген ноокас жигит алкышын кайра-кайра жаадырат. Рахмат Имаке. Эмне дейин, аман болсом акыбетиңди кайтарармын. Былтыр уулду болдум дебедиң беле? Ошол балаңдын убайын көр Имаке. Болду эми Замике. Мактоодон оңтойсузданып кызара түшөт ан сайын Имаш. 90-догу чалдан бетер алкай бербей. 90-догу чалдан бетер алкай бербей болду. Жерде иштегеле милдетим бул. Ошентсе да, деп ордунан жөнөйт Замир. Кой барып келинчегим айтайын, ада кубанып калсын. Көзүнөн Кыргызстан учуп турганда, рас болбодубу? Ушунуңду унутпай калайын Имаке. Кудай бар, унутпаймын. Имаш ошол 1996 жылдары жай айларынын биринде айткан убадасына туруп, Замирди үйүнө көчүрүп барып берген. Бирок аттиң ажалга айла барбы? Кайран жигит өпкөсүнөн уларып кеткен оорусунан айыкпай о дүйнөгө кете берди. Бир кезде башын көтөрүп Имаш ошо Замирди жерге койгондон кийин атасы мен тууралуу бир топ тетир сөздөрдү айтыптыр. Эмне дептир? Жарыктык киши. Анчалык жанына эмне күч келгенин билбейм. Имаш Замирди ээрчитип талаада жез чогултуп жүрүп, өпкөсүнөн оорулук кылыптыр. Кургагучук менен оорумак эмес, Имашка кошулуп жез чогултам деп дартка чалдыгы өлдү дептир.
аттуу баштуу эле киши айтты. Укканда жөн эле жерге кирип кете жаздадым. Ушул сөздүн кенедей чындыгы болсо эмне? Рахматылык алышорду жез жоголтмак турсун, үлдүрөгөн эле жаныбар болчу. Арбак кечирбейт да бул сөздү. Билип турам. Сүйлөбөйбү жарыктык. Оме, ошентирби? Аң-таң болуп ошондо Шадыбек: жакшылыкка жамандык деген ушу. Үйүн көчүрүп алып келип Казакстандан. Каза болгондо 1 жылкы чыгардың. Ал эмнеси катыгын? Мен да үйүн көчүрүп анан жылкы сатып алып бергениме кейген жокмун, деди Имаш. Эми колдон келип турганда жолдоштук иретте бир союш бизден болчу. Мусулмандык парыз. Мен бекер жерден жаманаттуу болгонума кейим. Уккан эл чын ойлобойбу? Шаке кээде ойлоп кетем. Ушу адамга жакшылык кылып, оу жок ачылып чачылып кереги жокпу дейм. Имаштын добушу кийинки сөздү айтып жатканда ушунчалык аянычтуу чыккандыктан Шадыбек эрксизден жалт каратууга аргасыз кылды. Бүкчүйүп колдорун тизесине шалдыратып таштап отурган кебетеси, көзүндөгү муңайым, мурдунун эки жагынан төмөн кеткен сызыктар дааналанып, калыңыраак эриндерин бир ууртуна тартылгандыгына күнөөлүү жылмаюусу мунун бардыгы ичиндеги канчалык бороон уюлуп турганын айгинелеп турат. Мындай таптаак ургак айтылган сөз эмес, көңүлүн жайкап турган терең жылуу сөз өбөлгө. Кары киши пендечиликтен айта салгандыр. Шадыбек үнүн коңурлантып, жай салмак менен баштады сөздү. Ушунун баарын көрүп билип, канча жакшылык жасаганыңды сезип туруп айткан сөзү кечиримсиздечи. Ошентсе да сен ал жакшылыгыңды баласы үчүн жасадың. Кудай билет. Эң башкысы Замирдин арбагы сага ыраазы. Андан бөлөк сага эмне керек? Кудай Таала алдында ак болсоң болду. Канчадан бери жетим жесирге деп соопчулук жасап жүрөсүң. Сен ошолордун машакатын же рахатын күткөн жоксуң. Соогу тийсе болду да. Анан бир чалдын кер ооз сөзүнө кээбечи досум. Азыр ойлоп жатасың да ачууңдан улам. Адамга жакшылык жасоонун кереги жок деп. Бирок мен сени билем да. Сен анте албайсың. Непада сен экөөбүз эртеңден баштап эле эл камын ойлоп, эл үчүн чуркабай койсок, билесиңби эмне болоорун? Жашоонун маңызы экөөбүз үчүн, айрыкча сен үчүн жоголот. Мен эмне көрбөйт, сезбейт дейсиңби? Сенин бир адам үчүн күйүп ышып чуркап жүргөнүңдө кандай кубанам. Берилгендик менен жардам берип жатканыңды көргөндө. Сен досум ошондон рахат аласың. Сенин жашооңдун маңызы ошо. Рас айрым бир убакта колуңан түк келбеген, бир тыйынча пайдасы жок бекер поздор үчүн деле акчаңды чачып ийгениң бар. Мен деле аракты өкүртүп ичип кеткенде сен сууруп албадыңбы? Бир жагынан сенин жинди кыялыңан улам таштадым окшойт да аракты. Бирок жанагы көчөдө жүргөндөрдү бакканыңдан зыянынан башка эчтекеси жок. Азыр сен ага акча бердиң, үстүнө жаңыртып кийим алып бердиң. Эмне болду? Сен берген акчаңды мындай чыгып эле кийимин сатып кулкунуна куят. Мына ошондойлорго жакшылык жарашпайт десең болот. 6 саны аман соо өгүздөй болгон эмелер иштесе жаабой качат. Сен элдин көзүнө акчасына эсирген, көпкөн жигит катары көрсөтүп жаткандагы ушулар. Сен эмне карызсың буларга? Боорум ооруп кетип атпайбы? Эмнесине? Экөөбүздөн чың булардын ден соолугу. Эңкейип жерден бирдем албаса. Макул эми, жемелей бербей. Жанагы сөзүңө болсо рахмат. Кичине жеңил боло түштү мага. Ошол эки дос азыр Талгаттын түлөөсү берилер астында 2-3 айлык сагыныштарын жаза алышпай кучакташып турган эле. Алардын жанында турган 3-4 караандын бирөөсү Жыргал. Билинер билинбес киркиреткен үн чыгарып чарылдап жиберди. Оме, йомайо, жер алдагы Имашты бизге жалгыз өзүң эле менчиктеп албай, биз деле сагындык Имакеңди. Оозу тынбаган Жыргал Шадыбектин кучагынан бошогон Имашка карай умтулду. Ширеңкенин далындай болгон Жыргал күнү бою өтүкчүнүн буткасында отуруп, тынымсыз мык кагып, шибегесин илмиңдетип бут кийим жамап жүрүп, эмгекке бышкан карылуу колдору менен бала чактан чогуу колтук алышып өскөн курбусун эки каарысынан алып силкилдетип жатып, саймерденгенин токтотпойт. Йо-майо, я сказал, сен да бизди карай келет экенсиң, Казакстандан таап алгансың го. Көп досторду. Мынтип жүрсөң унутуп каласың го жакында бизди. Отвечай, унутуп баратасың. Боюн Жыргалдан оолактата берип, анын жүзүнө ынта көз жиберген Имаш олуттуу сүйлөдү. Сен жике от алып алгансың го дейм. Андан көрө айтчы, үй бүлө балдарың жакшыбы? Гүлмира кандай? Ала келдиңби? Гүлмираны Кудай алат дейсиңби? Отурат аяшың бул үйдө. Ал калат дейсиңби менден?
Эмне кылып оокатың жүрүп жатат? Отурам буткамда. Баягы эле сен сатып берген өтүкчүнүн буткасындамын. Башка эмне кылам? Сен алып берген кийинки материал түгөндү. Майда мык, тери булгаары, спецклей дегендердин аягына чыктым. Азыр майда ремонт менен алаксып атам. Чоңураак ремонт кылгысы келгендерди тиги ашымга жиберем. Менин колумда аныкындай материалдар жок. Материал сатып алганга акча керек. Отурам анан базардын оозунда. Жалаң өзүм окшогон бедалагалардын бут кийимдерин жамап жазгап коюп. Күнүмдүк балдарымдын ичкен жегенине жетет. Кекиртеңе да жетип атат, Айтпадым беле ичпе деп. Ичпесең машина алып берем дегемин. Кылт этип коюп атпайсыңбы? Аның туура, кылт этерим чын. Бирок өзүң ойлоп көрчү, базардын оозунда турса буткам, арак ичип башы ооругандардын баары мага келишет, арыз арманын айтышат. Сен бөлүшөсүң. Ооба, мен арманын бөлүшөм. Наалый турмушун айтып 100 грамм алып берем. Анан болсо ак көңүлдүн атарыбайт деген ошо. Балдарымдын курсагы тойсо мага ошол каниет. Өтүкчүнүн жашоосу ошондой да. Эми Бишкекке бир барганда кожзаводко барып, тери мыксыгыңды, клейиңди алып келип берем го. Ошенч. Болбосо куурап кеттим. А Казакстаның эмне болду? Келдим биротоло. Чын айтасыңбы? Чын. Чын болсо досум, колуңду берчи. Жыргал кубанычын жашыра албай күлүңдөдү. Алардын сөзүн угуп турган Шадыбек, Калый, Шайырбектер куурчап алышты. Рас болгон тура, бир жерде туруп алып жашашың керек да. Мына нарынга биротоло келдиң эми. Ишти баштайбыз ишти. Нарынды бир гүлдөтөбүз дейсиң. Имаке келди, болду. Биринен бири өтүп сүйүнүштүү чурулдашкан досторун тегерете карап алып, күнөөлүдөй кабагы салаңкы аста унчукту Имаш. Мен болсо мурункудай чама чаркым жок. Коколой башым келди. Баягы кызыл КамАЗды карызыма бердим. Саамга жымжыртана түшүп, анан кайра жандуу кыймыл аралады. Имаштын сөзүнө кулак түрүп тургандардын арасынан: "Огойчу, башың аман болсун, баары табылат. Билесиң го, сен бир иштин башын колго алсаң эле жүрүшүп кетет." Дег айтам да, КамАЗга деле кайгырган жокмун. Калый, сен каяктасың? Иштериң жакшыбы? Көзү алакай арык чырай келген кара тору жапалдаш бойлуу жигитке кайрылды Имаш. Жакшы Имаке, өзүңдүн келгениңди угуп, Анара экөөбүз кубанып жатабыз. Анара кайда, келдиби? Келди. Талгаттын апасы аялы менен отурат. Бая эле үйдөсүңөрбү же дагы алмаштырып ийдиңерби? Кысынгандай аста күлдү Калый. Өткөн окуяны айтып атасыңбы? Эми алдырбай калайын. Бирок ошондо сен болбосоң үйсүз калмакпыз Анар экөөбүз. Эмне кеп кылып жатасыңар? Азыркы турган үйүбүздү аз жерден алдырып үйө жаздаганбыз да. Унчукту Калый тегерегинде ирмеп турган караандарга. Унчукту Калый тегеректеп тургандарга имере карап алып: "Карызга акча алганбыз бирөөнөн. Атын айтпай эле коеюн. Мына беребиз, ана беребиз деп убакыт өткөрүйүпбүз. Күнөө бизде дагы бар. Келиптир." Кысмактап эле отуруп алды. "Битке күтө тур десек болбойт, акчаны бергиле, болбосо үйүңөрдү баалап туруп алабыз" дебедиби? Айла кетип, аз болгондо үйдү берип отуруп калмакпыз. Анын үстүнө анча акчаны процент менен кайдан табат элек? Бир күндө 2 күндө бүтө койчу иш эмес. Кудай жалгап, Имаке кайсы бир жактан келип калыптыр. Андан аркынысы түшүнүктүү да. Ортодо сөзүн жара кетти Жыргал. Имаке келди да, омурологон бойдон тиги доочунун кекиртектен алды, туурабы? Почти ошондой дечи. Имаш уят кара баштады тигини. Кыргыз болуп туруп, нарындык болсоңор кантип үйүн тартып алган жатасыңар? Адамгерчилик кайсы деп, акча эле керек болсо мына акча деп чөнтөгүнөн алып чыгып, бересебизди толук төлөп берди, бирок процент бербей койду. Сен счетчикке отургузуп процент койгудай кимсиң? Мунун адамгерчиликке сыйбаган иш. Мусулманчылык боюнча мындай сүткорлук дейт, бул күнөө. Сен эмне элдин канын соргон сүткорсуңбу? Деди эле тигинин жагы жан болду. Жарайды Имаке, Имакемдин почерки көрүнүп турбайбы? Чарылдады Жыргал. Апшак деп коюшат. Имаш өзү эле апшак. Барат дагы, как она есть, адилет чечип берет. Сенчи Шадыбек, өңүңөн азып кетипсиң, эмне ооруп жүрөсүңбү? Картсымак көрүнгөн жүзүндө кыйналгандыктын изи бар, кер сары тарткан кара жигитке кайрылды Имаш. Тиги ийиндерин куушура чүкөсү оркойгон жаактарын кат-кат бырыштырып, өзүн күчтөп жылмая, демиккен үн менен жооп берди. Өпкөм, баягы эле эски оорум. Көрүнбөйсүңбү доктурга? Карачы өңүңдү. Боору ургудай түр менен сурады Имаш. Өзүңөрдөн өзүңөр аят экенсиңер го. Кылт этип да коюп жүрөт окшойсуң. Кабагына кир жала түшкөн Имаш жеңил күрсүнө жан жагын карап алып үн чыгарды.
Галя Талгат экөө кирип кетишти үйгө. Жүргүлө анда, суукка тура бербей үйгө басалы. Досторунун коштоосунда январь айынын кыска күнү ал 2 саатта батып, айлана тегеректей алыстан тоолор ала көлөккө тартып күүгүм киргенин эми байкагандай, өзү да ойлоруна ирең киргендей үйгө баскычакты ойго чөмүлө калды. Шайырбек эл арасынан чыккан талант. Кыякты алса созолонто тартып, комузду таңшыта чертип, мука мүнү бар өнөрпоз жигит. Мына жашы өйдөлөп баягы кызыл жүз жок. Кайсы жерде 3-4 кишинин башы кошулган үлпөт болсо, ошол жерде кыягын таң атканча чоюп, ырдап чоордоп, бөтөлкөдөн бөтөлкө кагыштырып таң атканда жай жагына тарашып, Шайырбек баракелде үнүңөн десе, ошого маашырланып күн өткөрүп жүргөн көп кыргыз жигиттеринин бири. Күнөөнү кимге коесуң? Талгатты мындай кой, адам өмүрү бааланбай калган каат замангабы? Не эрки жоктукка байланышкан, эптеп күн өткөрүүгө тырмышкан пенделик кош көңүлдүүлүккө айтыш кыйын. Анда санда гана чоң жерден ырчы адистер оюн коюп концерт тартуулап, жергиликтүү калктын көңүлүн ачып кетпесе, бөлөк учурда Нарындын чоң көчөсүнүн боюндагы Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драм театрынын сахнасы жымжырт. Баягы эле үйдө туруп жатасыңарбы? Коронун кире беришине чукул калганда ооз учунан сурап койду Имаш Шайырбектен. Үйүң жылуу? Жок, ошол үйдө элем, башка каяка барат элем. Үй жайдан кам жок, эл көңүлүн ачканга корустон болуп бейкапар жүрө берген Шайырбекке үйдү Имаш сатып берген. Сураганынын жөнү бар. Көңүл кушун көкөлөткөн ырырдап, жылдардын өтүп жатканынан иши жок апенди чалыш, акылга баш ийбей сезимдерди биринчи орунга коюп, артисттик өзгөчөлүгү бар пенделерден ар нерсени күтсө болот. Бүгүн төбөсүндө үйү бар, жылуу очоктун түбүндө үй бүлөсү менен мамырашып чай ичип отурушса, эртең анын бири жок, коколой башы жалгыз, колундагы ыргай таягынан бөлөк түгү жок, көчөгө чыгып калган болот. Далиске кире беришинде алдыдан картсымак көрүнгөн, азырынча кемпир деп айтууга ооз барбаган Арине кара тору өңүн мезгил аеосуз чиймелеген, ошону менен бирге убайым санаадан чарчаган сыңкы, улгайган арык аял тосуп чыкты. Имаш көзүнө чалдыга түшкөндө чындап кубанганы билинип, курчук айткан көз кычыгына жаш пайда болуп, сызыгы билинбей калган шалбыраган жумшак эриндери титиреди. Астыңа кетейин, Имаш келаткан турбайсыңбы? Кантип жүрөт апаң? Оорусунан сакайып кеттиби? Жакшыбы апаң? Больницадан чыктыбы үйгө? Кантты эмеспи, кечээ түлөөсүн өткөрүшмөк. Өмүр Казыбай кем, Батина жеңемдер ошол жака кетишкен. Түлөөгө катышпай бияка баса бербедимби? Имаштын жүзүнөн өп кое берген Курманжан апа сөздөрүн тыңдап жатып шыбырап койду. Билбейм, бир туугандан артык күйүмдү жан жоктур Талгатыма, ушунча чуркаган. Деги көз тийбесин балам, жүрөгүң артыкча мээримдүү. Элдин батасы тийип, укум тукумуң көбөйүп, жакшылык көр. Уулуңду көрдүм, өзүңө куюп койгондой окшош экен. Ылайым Кудай таалам өмүр бакыт берсин. Тура түшүп кайра сүйлөдү. Имаш, эми тиги досуңа айт, жакшы жүрсүн. Өзүңө окшоп зыңкыйып, инилерине үлгү болуп, эл оозунан жакшы жагынан кирбейби? Ушинтип эле түрмөчү атыкпай. Айтчы досуңа, алдыңа кетейин. Сеникине эки дебейт. Айтам апа. Андан көрө үйгө кириңизчи. Шашып кетти Имаш. Үй оокатын келиндериңиз деле жасайт. Кириңиз апа. Кирип төргө отурбайсызбы? Сиздин ордуңуз ошол жакта. Отурам балам. Кагылып кетейин Имаш. Отура бергиле. Мен бир аздан кийин. Нары жактан Талгат көрүндү. Кашы ичкерээк келип, ортосунан ийилген жука эрини, арык жаактары шимирлип ичине кирген ак жумал орто бойлуу жигит жарк этип күлдү. Кайда жоголуп кеттиңер? О, Имакени тоздуңарбы? Келгиле. Кол чайкайм десеңер, умубальник тигине өткүлө. Төркүйдө диван, озатасынан туурасынан жайылган шырдактын үстүндө гөлдөлөң, жер төшөктөр салынуу, ортодо дастаркон. Боорсок текши чачылып, конфет, кант, варенье тарелкага салынган, меймандос ток пейилдиктин көркүн ача жайылып турат. Бата кылынып, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп дуа окулуп, кой союлду. Имаш ичкиликке башынан жок. Сырын билген санаалаш достору аны кыйнашпайт. 3-4 катар рюмкаларга тунук арак мелт калт толтурулуп, кайра-кайра көтөрүлдү. Талгаттын аман эсен башы бошоп келиши менен. Кудай түпкүлүгүңдү берсин. Мындан ары кырсыктан тышкары үй бүлөң менен аман эсен болсун.
ден соолукта бололу. Эмне деген гана каалоо тилектер айтылбайт. Бирок ушул рюмкаларда кылтылдаган туп-тунук ичкиликте көзгө көрүнбөгөн, өзүнө билгизбей тартуучу жөргөмүштүн желесиндей акырындык менен чырмап адеп ыймандан алыстатуучу, бузукулуктун сазына кулак мурдуңа чейин тумчуктуруп чөгөрүүчү шайтандай алаамат күчүнөн шек санабаган кайдыгерлик бар. Кайта тескерисинче ургаачы эркек дебей, ошол эс акылдан тандырып, ырсалаңдатып маанисиз сөздөрдү сүйлөтүүчү, буттарды чалыштырып темтеңдетүүчү, баш айланткан саз коюнун эңсегендей рюмкаларга арактар тез-тез толтурулуп, жумурларын ысытышка дегдөө бар. Тигине калыйдын келинчеги эркектерден кем калышпай, оозуна биринен сала, бирин көңтөрүп жатат. Арак ичтейин ысытканга көздөрү жаркырап, ууртунан күлкү тыйылбай, көкүрөгүн ача салып, ичиндеги буктарын төккүсү келгендей сүйлөгүсү келип турушат. Баарын байкап отурат Имаш. Жакын көргөн адамдарынын бир бөлүгү ушул жерде. Непада башына оорчулук күн түшсө, мынабу арасындагылар калп каткырып, күлкүдөн, мастыктан ооп жыгылган топ ага сүйөнүч боло алабы? Кеп мына ушунда. Кийинки мезгилде дүйнөгө болгон өзүнүн көз карашы өзгөргөндөй, мурун туура деп эсептеген ойлор ыдырап, ыгы жок майрамды шаң шөкөткө отура албай, беймани сөздөрдү уккандан кучунашы кармаганын кантип танат? Ою бир жерде эмес. Жылдардын көбүн текке өткөзүп ийгендей, ички дүйнөсүндө сарсаноо бар. Сапарга чыккан жолоочудай туюкка кептелип, жалгыз таман чыйырынан адашкан сыңары, алдастаган сезим ойлорго уйгу туйгу. Не каалайт? Каяка умтулат? Өзүнө өзү сыйбагансып кең мейкиндикти эңсеген шумкардай, бирок каяка бет алып учаарын билбеген сыяктуу арсарсыган сезимдери мокок. Арине, канча алдас урбасын, элдир-селдир болсо да, бир сезимтал акыл күчү менен мындан ары жашоо сапары беткелди нерсеге урунбай, омоктуу, калктын жүгүн чындап ийине салып көтөрө турган даңгыраган жолго түшкөндү эңсегени бар. Бирок ал жолго түшүш үчүн алгач учук жиптей ичке чыйырды таап алышы керек эмеспи? Ошол чыйырга таманы түшсө, бара-бара көздөрү караңгылыкка үйүр алышып, алда жака ишенимдүү басар. Ички туюмунда аны алга түрткүлөгөн, тынчын алган күчтү туйганы бекеринен эместир. Ал бул жашоого тек тамак ашка ооз толтура жеп, күн өткөргөнүнө ток пейил тартып өмүр өткөрүш үчүн келбеген чыгар. Бирок көздөн учкан көк жээктей ошол ич дүйнөсүндө дүрбөлөң түшкөнүнөн ничке чыйрык кайда? Астына табак тартылды. Имаштын бир адети ар ким колдоруна бычак алып, жалпы тууранган 5 бармакка кол салчу эмес. Өзүнө тийген устуканды мүлжүп же үбөлөнтө майда туурап, камырга аралаштыра, чыктап туруп өзүнчө жечү. Буга эч ким таарынчу эмес. Кудай Таала баарыбызга эл журтка бейпилдик берип, жаштарга ыйман, карыларга сөөлөт, ынсап берип, балдарды оору сыркоодон, кырсыктардан тышкары кылсын деп Курманжандатка апа бата айтып, отургандар жүздөрүнө бата тартып, дастаркон жыйылгандан кийин түлөөгө келгендер үйлөрүнө тароого кам урушту. Колго суу куюлгандан кийин Имаш Курманжан апага кайрылды. Апа, эми эсенчиликте болуңуз. Жакшы ойлорду ойлоңуз. Талгатыңыз болсо аман эсен келди. Аманчылык болсо дагы көрүшөрбүз, деп атса жарыктык киши кубанычтын, убайымдын жашын көздөрүнөн кылгыртат. Кудай өзүңө бак берсин, балам. Деги баарыңар аман эле боло көргүлө. Түлөөгө келгендердин ичинен Имаш менен Шадыбектин машинеси бар экен. Бала чакалары болуп, эки уунага тыгылып, караңгыда үйлөрүнө жол тартышты. Талгат эчак уйкуга кеткен. Галянын астында эчтекеден капарсыз мемиреп, көзүн жумуп жаткан кичинекей уулун көзгө бир илип алып, уртунан жылмайып койду. Түнкү нарын, көпчүлүгү ушул тапта уйкуда. Троллейбус токтоп, аппак Нисан астында, артында койрук улаш ээрчиген сары түстүү Жигули караңгылыкты жарып баратышат. Нарын базары балким Бишкектин Ош Аламүдүн базарындагыдай элдин көптүгүнөн баш айланган кыжылдак жоктур. Ошентсе да тоо арасындагы калаанын эли көр тиричилигине керектүү азык-түлүк, жайында сый, жашылча жемишти ушул жерден соодалап кетишет.
Төөсү жабык, ичи бир калыпта жылуулук, асыресе тынымсыз кирип чыккан, адамдардын деминен сырттагыдай суук сезилбеген кең павильон. Сыртта павильондун тегерегин куурчаган аянт бар. Андан тыш жагында ким кааласа машинесин токтотуп коюп, алыстан ташып келген, Алланын жер үстүнө көгөртүп жайнатып өстүргөн алма өрүгүнөн баштап кымындай уруктардан жер үстүнө баш бакчу дүрдүйүм өсүмдүк ырыскысын ачык соодалай берсе болот. Жер берекесин аябай берген түштүктүн мейизи, алма өрүгү, Арсланбаптын атагы алыска кеткен жаңгагы, Фергананын ысык аптабында куйкаланып өскөн көк чаар дарбыздары, шириндиги таңдайды такылдаткан сапсары коондору, эмне кааласаң баары бар. Ушул жерден эле ошол жер ырыскынын маңдай тери менен төгүп мээнеттенген элдерин, ар кай улуттун өкүлдөрүн, ала топучан өзбекти, арты тилик чепкен кийген тажикти, сары көкүл орусту, бүтүк көз дуңганды көрөсүң. Пул болсо жайнаган ырыскыдан бала чакаңа ооз тийгизип койсоң, канет алып калаарсың. Эң алгач Имашка жолуккан киши Наби болду. Алп мүчөлүү жергиликтүү дуңган жигит. Имаш машинесин четке токтотуп, бери карай басканда эле павильондун оозуна турган Наби аны көрүп утурлай баскан. Ассалому алейкум, Имаш. Тааныбай жатасыңбы? О, Наби, кантип тааныбайын? Сен мурдагыдан да толуп кеткенсиң го. Толуп кеттим чын эле, уялгандай сүйлөдү Наби. Имаш менен төш кагыштыра көрүшүп жатып, спортту таштап койсоң ушул экен да. Дароо толуп кетет экенсиң. Кез-кезде спорт залга барып турбайсыңбы? Мүчөңдү сактап. Тренажер гимнастикалык снаряд бар. Жумасына 2-3 жолу барып машыгып койсоң өзүңө жакшы болот эмеспи? Аның чындечи, бирок ачык айтсам ага чолоо жок. Көртирлик, анын үстүнө жаш келди, үй бүлөнү караш керек, балдар өсүп келатат дегендей. Ага кошумча Афганистан согушунан алып келген жараатым бар эмеспи? Спортту таштоомо ошол себеп болду окшойт. Болбосо билесиң го, боевой самбо, эркин күрөш боюнча фанат эмес белем. Тынымсыз машыктым, облустук масштаб менен чектелип калбайын деп Москвага кетип калып, кийин Минскийден көтөрүлбөдүмбү? Калп айтпасам сен эл аралык класстын мастерсиң да, Ооба, мастер международного класса деген наамым бар. 1986-жылы албадымбы? Европанын жарымын кыдырып, чемпиондуктарга катышып жүрдүм. Жакшы эле келаткам. Убалыма Афган согушу калды. За боевую заслугу за тагу деген медалды алган менен афганистердин абалын билесиң го. Же баскыч эмес, же жоокер эмес, эки ортодо жек көрүндү болуп. Моралдык жак жабыр тартпадыкпы? Уруш болордун астында эле каткырып көңүлдүү сүйлөшүп жаткан жаныңдагы досуң заматтын ортосунда чыпалактай ок тийип мерт болуп жатканын көрөсүң. Өмүрүн ок куйган далай жигиттерди эстейм. Кайбирде түшүмөн чоочу ойгонуп кетем. Дагы эле Афгандын жеринде төбөдөн күн куйкалаган, какыраган таштуу, чөп өспөгөн тоолорунда жүрөм. Ойгонсоң үйдөмүн. Ушунчалык кубанып кетесиң. Өз үйүмдө балдарымдын кашында Тяншандын бийик, өмүр жашоо уланган тоолорунун арасында ойгонгонума. Афганистер үчүн өлөр өлгүчө ошол мааниси жок согуш бүтчү эле, бүтпөйт. А кээ бир акмактар ушул бейпил ырыскысын көтөрө албай, ок дарынын түтүнүн эмес, жытын билбеген беспредельщик күндөн күнгө көбөйүп баратат. Эмне деп жатасың? Конкретный сүйлөсөң? А ушул жерден колун шилтеди Наби. Өзүң да көрөсүң аларды. Тааныйсың да түгүл. Далысы кере кулач келген, төшү жайык, узун бойлуу дуңган жигит сулуу чумак кара тору жүзүнө күлкү жүгүртө. А көрөк, аны кое туруп айтчы. Көпкө чейин көрүнбөй калдың, Имаш. Казакстанда элесиңби? Биротоло келдим. Биротоло? Ишенбегендей сурады Наби. Ооба, ишене берсең болот. Сен жанагы баштаган сөздөрүңдүн аягына чыксаң, беспредельщиктер тууралуу. Күлдү Наби. Муну элдин баары билет, өзүң деле чет бучкагын уккан болушуң керек. Бул жашыруун эмес. Базарда отургандардын четинен эле сурасаң айтып беришет. Беспредельщиктер менин спорт боюнча коллегаларым, спортсмендер, бүт Боханын шакирттери. Убактың барбы, айта берейин? Наби сөз ортосунда аялдай калып Имашка суроолуу карады. Күч кубаттуу Афган согушунда кан кечип, ызылдаган октун арасында ажал менен тиктешип келген дуңган жигиттин азыркы көз карашында өз оюндагысын жакын адамына айткысы келген чыдамсыз кыжынуу жаткан. Айта бер, албетте. Башын ийкеди Имаш. Кулак сенде. Айтсам, ушу ынтымак деген коом түзүп алып, өздөрүн
Апшакпыз деп элден салык чогултуп жүрүшкөндөр. Башында кандай сүйлөшүлдү эле. Эл ичинде ынтымакты орнотобуз. Уруш жаңжал деген болбойт. Карактаган эч себепсиз муш көтөргөндөрдү теске салабыз дешти эле. Зөөкүрлөр разборкада жазасын алат дешкен. Нарындан нарындык соттолуп кеткен балдарды именовать этип түрмөгө, зоналарга тамагаш киргизишмек болчу. Ушунун бири жасалып жатабы. Бири да жок. Кайран элдин ыркын кетирип, коркутуп үркүтүп, уделение бергиле. Биз апшакпыз деп көкүрөктөрүн койгулап, базарда отургандарын үшүн кетиришти. Бербесең сабайт, грузит этип канча 1000 сомуңду алат. Бир жолукканда менин канча миң долларымды булар грузит этишкенин сага баарын айтсам, иттей жинин келет. Болханын балдарына барып тыйганыңды билесиңби? А сен жокто булар эмне кылып жүрүшөт билбейсиң. Күндө майрам, күндө той. Апшак пушулар, дармоеттер булар. Мына нарында 30 түтүн дунгандар барбыз. Эл катары базарга чыгып көк сак сатып оокат кылабыз. Башында ынтымакты уюштурганда бул жаңы иштин башталышы экен деп ишенгенбиз. Ар бир дунгандан 200 сомдон чогултуп ынтымакка бердик. Анан эле башталды кымгуут, беспределы. Улам бириси келип сурагандар акча. Ушулда акыйкаттыкка жатабы? Биз эмне ушул дармаеттер ойноп күлсүн, тиги салкын төргө барып эс алсын деп, арак ичип жыргасын деп берип жатабызбы? Биз ал акчаны күн бою базарда саргарып отуруп таап жатабыз. Мына сен Имаке экөөбүз бири-бирибизди бала чактан бери билебиз. Өзүң ынтымакка чейин эч кандай апшак-сапшагы жок эле тентек ууру балдарды тыйып, жараштыруучусун жараштырып жүрбөдүң беле. Азыр павилондун ичине кирчи, эл сени жөн эле баса калат. Кары жашы дешпей, Имаш качан Казакстандан келет деп сураган эле киши даже сага нааразы болуп жүрүшөт. Имаш келип ушул балдарды тыйса болбойбу дешип. Анткени журт сенин акыйкатчылыгыңды билет, сага көнүп алган. Ушунда Имаш көңүлүңдү бузуп койдум окшойт, бирок нарындагы азыркы абал ушундай. Өзүң да бул жакта жашасаң көрөсүң эмне иштер болуп жатканын. Да, созо сөйлөдү Имаш. Билбейт дейсиңби булардын кылыктарын? Угуп атам четинен. Буларга эч кимдин алы жетпейт. Сөзү да өтпөйт сенден башка. Жанатан бери кызуулана сүйлөп жаткан Наби үнүн жайлата көзүн Имаштан алган жок. Муну айтып жатканымдын жөн бар. Сенден алар коркот. Сен эл арасында кадыр барктуусуң. А булар эмне? Булар шпаналар. Анча-мынча ковёрго чыгып күрөшүп койгонуна эрдемсинип жүргөн эмелер. Ал эми чыныгы атаандаштыкка туш келишсинчи. Дээрге алын келтирбей көтөрүп туруп чаап салат. Чыныгы спортсмен деген жүрөгү таза, адилет, бескомпромиссный болуш керек да. Же калп айтамбы? Ковёрдо балбандардай тооруша басып, атаандаштарынын көзүн айбыкпай тиктеп, жүрөктүүлүгүнө, ыкчылдыгына салып, арамза ыкмаларга таянбай, акыр аягына чейин күрөшкөн, адилет алып барган адам жашоо турмушта да ошондой таза жүргүсү керек. Бирок калп айткан менен болобу? Сенин нарынга биротоло келгениңе кубанып жатам. Менин кейигеним Болханын ушунча жашоону, спорттук турмуштун баскычтарын басып өтүп, кымындай балдарды жеңил акча, жеңил жашоо азгырып жатканында. Эми булар жашоонун болобу, чоң спорттун болобу, ардактуу пьедесталына эч качан көтөрүлө алышпайт. Ичкендери иномарка арак, чеккендери тамеки, күрөш менен машыкканы илең салаң. Анан буларды чыныгы спортсмендер деп ким айтат? Ички рух менен эрктин биримдиги келип чыкканда гана кажыба спортсмен жаралат. Кийинки сөзүн ойлуу айтты Наби. Чоочулагандай сөз аягында башын чулгуй кеп айтты. Мен сени кармаган жокмунбу Имаш? Мындай сөздөрдү көрүнгөн кишиге эле айта бербейм да. Ушул эле болот, кабыл, Лёха баары эле бирге өсүп чоңойгон ушул жердин балдары. Балким сен айтсаң түшүнөр деп ойлойм. Акылына келишер. Бүгүн дөгүрсүйт. Эртең элдин бетин кантип карайт? Калк эч нерсени унутпайт. Булардын да жашы келип жетет. Эл аралап, жакшылык жамандыкта аралашып, анан бүгүнкү жасаган иштери эртең бетине чиркөө болобу? Туурабы Имаш? Туура. Ойлонуп көрө турган иш экен. Менин да жүрөгүмдү өйтөт ушулар. Имаш Набинин кең далысын чапкылады.
Улутуң дуңган эле болбосо кыргызча куюлуштуруп сүйлөйсүң да. Молодчиксиң. А кээде бир сөз чыгара албайсың сенден. Жаныма баткандан айткан сөзүм. Ушул жерде төрөлсөм, суусун ичсем, анан кантип кыргызча билбейин. Кыргыз ким, дуңган ким, мага баары бир тең. Жүрөгү таза болсо болду. Экөө дагы бир аз маектеше турду да бөлүнүп кетишти. Наби павильон жака Имаш базардан өйдө тик чыккан 20 кадамдай алыс турган жолдун боюндагы өтүкчүнүн будкасына. Вагонетка өңдүү бир терезеси бар, бир тарабы иш бөлмөсү, экинчиси эс алганга ылайыктап жасалган өтүкчүнүн будкасы. Жыргал иш ордунда окшойт. Сырты караган капталдагы терезесин жапкан чүмбөтүн жогору көтөрүп салыптыр. Кантер экен дегендей оң колунун алаканын сырткы эшигине тийгизе тыкылдатып койду Имаш. Ичкериден ушун эле күтүп тургансып. Кире бер, ачык деген саал киркиреген, өзүнүн бул жерге кожоюн экендигин билгизген сымал, ишенимдүү, оройураак жооп берген тааныш үнү болду. Сен белең. Эшик ачылары менен төрдө отурган Жыргал жүзүнө жылмаюусун изин киргизе, тикирейген төгөрөк кара көздөрүн, башында норка тымак, москол денесине чытырата, тизесине биртикке жетпеген булгары, кара куртка кийген, сакал муруту өсүнүккө көз айнегин тагынган Имаштын жүзүнө кадап калды. Какылабай эле кире бербейсиңби? Менттен бетер. Эмне, менттер сага киргенде эшигиңди кагып киреби? Андай болсо жакшы го. Правильный менттер окшойт. Кеп жебеген эргул сөз узатты. Кандай жүрөсүң? Сага келдим. Соосуң го? Соомун. Кече Талгаттын түлөөсүндө ашыкча ичип койгон экенмин. Башым ооруса да 1 грамм ичкен жокмун. Келериңди билгем да. Башыңа чөп сындырып коюш керек экен. Качантан бери акыл кирип калган сага? Бүгүнтөн баштап. Жинди кыялыңды билем да. Ишенген досторум силер болсоңор, арак ичкенден бөлөк кылаарга ишиңер жок деп буркан шаркан түшүп киресиң. Түтүнүбүздү түп-түз чыгарып, кабыргага талаштырып пер-пер иймейиң да бар эмеспи? Омейда, канча жолу менден таяк жеп, кабыргаң сынды эле. Кабыргам сынбаса да этимди ооруткансың, бирок сага обида жок, сырың белгилүү да. Ой деле, койдон жоош боло калат. Сен эле зымырайып жүрсөң, сага бирөө тие коет. Арак ичпесең, арак ичпе, ичсең да акылыңа ченеп ич. Болду. Эми мораль окуй бербей, каяктан келатасың? Набиге жолугуп калдым. Аркы беркини сүйлөшүп турдук. Мыкты жигит, айттыбы бул жердеги иштерди? Куулана астыртан карады Жыргал Имашты. Курска койгондур көп нерсени. Койду, чарчаганча сүйлөдү. Бирок дале башым катып атат, көп нерсеге түшүнө албай жатам. Мисалы, мен билгенден сонун балдар бар арасында. Мени менен баарысынын эле мамилеси жакшы. Эмнеге ушунчалык тез аранын ичинде балдар өзгөрүлүп кетти дейм да. Анын эмнеси кыйын? Киркиреген үн менен чар-чар сүйлөп жаткан Жыргал акча көптүрдү. Таможнядан жумасына 300 доллар түшүп атса, элестетип көр эмне деген акча. Азыр кыш болуп атпайбы? Жайындасы те Ош, Наманган, Ферганадан бери келишет. Машина үзүлбөйт. Коон дарбыз, алма өрүк бүт келет. Бардыгынан алышат. Кайда кетип жатат ал акчалар? Кекиртектеринен ашпайт. Лафа жизнь булардыкы. Бирден экиден машина алышты. Боха главный мутильщик. По жизни терпила. Мерседес минип сайрандап жүрөт. Кафе ачканы жатат деп уккам. Конечно. Дармовой акчалар өзүнөн өзү келип жатса. Абды бакылар кайда? Бир ооз ачса далайга сүйлөөчү Жыргалдын сырын билген Имаш тигинин сөзүн бөлдү. Сенин чилиштериңби? Оюн чындан тамашага шоото ырсайды Жыргал. Чилиш деп айтпа. Баягы эле зонадагы сөзүңдү койбойсуңбу? Жашың канчага келди? Токтолбойсуңбу эми? Канча жыл өттү зонадан бошогонуңа? Бирок дагы эле унутпайсың сөздөрүңдү. Өзүң үчүн билип койгонуң жакшы, киркиреди Жыргал кайрадан. Түшүнгөн адамга лагердик түшүнүктөрдүн оң жактары жаман таасир тийгизбейт. Калп сүйлөбө, чыгымчыл интригант болбо, эл арасын бузуп сөз ташыба. Как она есть? Түз жүр, кишинин артынан шняга ушак жөнөтпө. Людской грузду мындайча айтканда элдин акчасын жебе. Солидарность дегенди карма. Көтөрүлүп чоңсунуп сүйлөбө, муш көтөрбө. Бардыгын эл общак чечет.
Претензияңды айт. Контингент единого мнения шарият жолунан эмне айырмасы бар? Балким катаалдык эле болбосо, жестко, но справедливо. Анын эмнеси бар экен? Эч себепсиз болбогон жерден бирөөгө муш көтөрдүңбү? Значит, ошол колуңду общактын чечими менен чорт сындырып коет. Экинчи жолу өлсө да ал махасын көтөрбөйт. Туурабы? Мунун эмнеси жаман? Ал эми бохалар эмне кылып жүрүшөт? Бүт маховиктер күчүнө таянышат. Адилет движение, адилет чечүү дегенди билишпейт. Баары кожаный курткаларды кийип алышып, кудум эле боевиктер өпкөсү асманда, бирөө каяш айтса топтолуп алышып, ошону грустетишип, самый натуральный беспредельщиктер. Булар бирдин ичинен чыгышат, даже сага көлөкө түшүрүп жатышат. Кандайча? Сестүү карады Имаш чыргалды. Мен уктум, эл арасында ушундай сөз да кээде жүрөт экен. Имаш деген адилет жүргөн, мал салып уурдагандарды, тентектик кылгандарды тыйып жүргөн чечкүндүү бала эмес беле. Ал эмне көрүнбөй калды дешсе, ал тигилер менен эле чогуу, элдин чогуу карактап тоноп жүрөт деп айтат экен бирөөлөр. Ушундайбы? Тиштене сүйлөдү Имаш. Анда куруткан экен булар. Эмне кылып тыйыш керек? Имаш келсе айтабыз деп сага арызданабыз деп жүргөн адамдар көп. Сөзүн кайра улады жыргал. Сходка кылып туруп элдин оюн угуш керек деп жатышкан. Сходкабы? Чекесин тырыштыра Имаш Талгат менен сүйлөшүп көрүш керек. Канткен менен ал зонага кете электе положенец болчу. Ал жокто булар Күрүчбекти положенец кылып шайлап алышыптыр. Ушул туурабы? Туурабы дейсиң? Какшыктаган сыйкы суроолуу айтты жыргал. Ушул өзүң справедливый мирбиз деп атап жүргөн талпанын ичинен бирөөсүн дагы общак, солидарность, неписанный закон тууралуу түшүнүгү болсо Кудай урсун. Күрүчбек зонада отуруп келген. Ну и что? Аларга ушул Күрүчбектин каша менен парашадан башканы билбейт. Эптеп срогун өтүп келген зек керек. Кишкаменттер булар. Курсагын кишка. Курсагы кишкасы үчүн жашашат. Талгат зонага кеттиби, кетип баратканда положенец өткөрүп кетет. Эң болбоду дегенде зонага свиданкага барганда Талгат бир ооз сөз менен добро бериш керек болчу. Керек болсо ылайыктуу кишини өзүнүн ордуна көрсөтүп кетет. Ким кааласа эле смотрящий боло берсе, анда эмне общак? Общак эме эле бардак. Ушул Күрүчбек эмне бир ооз положенец өңдөнүп айтыптырбы? Андайлар акула делет. Особенно Боха, главный мучильщик. Тренер деген аты бар, машыктыруучу. Машыктырып үлгү көрсөтүп жатпайбы балдарга? Өлгөндөй митам. Коркоктугун ушундан бил. Эркектерче раз-на-раз тиги 64-тө жашаган Болот менен мушташат да, таяк жеп калып, арыз жазып, милицияга терпилла болуп албадыбы? Болот байке СИЗОдо 36 күн отурду. Андай путевой экен, таяк жегенден кийин бар ровно деп басып кетпейби? Гүлтүйүп, челектей болуп турат. Мен мунун ордунда болсом, өлбөгөн 4 шыйрагым калмак, чын айтам. Бир эле Боха терпилла эмес булардын арасынан. Аман берки Алмаз билесиңби? Сен алтын тиш салдырып бергенчи. Туй, терпиллалардын шайк. Анан ушул пушистый хвостору бар косяк порлор общакта жүрүшөт. Элдин кызыкчылыктарын коргойбуз дешип. Кыйратып коргоп жатышпайбы элди? Нарындын аймагы борбордон алыс тоолордун ичинде, ээн жайкын. Өз билгендерин жасап жүрүшөт. Бишкекте же көлдө болгондо булар могу иштер үчүн конкретно чабылмак. Мунун бирин Рыспек билбейт да, билсе. Кайсы Рыспек? Кайсы Чолпон атадагы Рыспек? Кыргыздын Бүрслиси деген атка конгон эле Рыся? Бүт Кыргызстан жалгыз ошого вероятие берип калышпадыбы? Последнее слово за Рыспеком деп бир гана ошонун чечимин күтүшөт. Мына адилеттүү жүрөгү ак Кыргыздын эл дегенде жанын берүүгө даяр турган көк жал, эчтемеден жалтанбаган шер жигит деп айтса болот.